Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен кайрадан уулуңуздар Сираж Адилов. 2024 жыл 7 январдан баштап Россия Федерациясында жалпы мигранттардын арасында мыйзам өзгөрүү болду. Ошол мыйзам өзгөрүү боюнча биз толук кенен маалымат айтып кетебиз. Андыктан бул видео өтө пайдалуу болот. Ар бир мигрант көрүшү керек. Видеону башкалар менен бөлүшүп, комментарий, лайк басып коюңузду сунуштайбыз. Жаңы мыйзам 7 январдан баштап жалпы мигранттарга тиешелүү болот. Аныктап айтканда, мигранттардын жумушка орношуусу боюнча, урматтуу мекендештер. Россия Федерациясынын Ички иштер министринин министри Колокольцев өзүнүн 655 жарлыгына кол койду. Ал мыйзамда мындай деп айтат: Россия Федерациясында жүргөн чет элдик жарандар, чет элдик патент алган жарандар патент алгандан кийин 2 айдын ичинде ошол патент алган территориальный МВДга барып, өзүнүн жумушка орношуусу боюнча билдирүүнү, уведомленияны алып барып берүүсүнү айткан. Ал жерде эки түрү бар. Биринчиси госуслуга аркылуу уведомление жиберсе болот, экинчиси кагаз түрүндө ошол уведомлениянын формасында көрсөткөн. Ошол форма менен толтуруп, чет элдик жарандар МВДга алып барып берүүсү зарыл деп айткан. Бул мыйзам Россия Федерациясында иштегендеги мигранттар үчүн өтө чоң өзгөрүү. Анткени буга чейин Россия Федерациясында жумушка орношуп атканда работодательдер, сиздерди жумушка алган компания 3 күнүн ичинде сиздерди жумушка алгандыгы жөнүндөгү билдирүүнү, уведомленияны территориальный ошол жердеги МВД кызматкерлерине алып барып беришчү. Бул жоопкерчилик работодательдердин, сиздерди жумушка алган компаниянын мойнунда болчу. Азыр эми жумушка орношкондон кийин чет элдик жарандар МВД кызматкерлерине, МВД өкүлчүлүгүнө ошол билдирүүнү өздөрү алып барууну милдеттүү кылып койду, мекендештер. Эскерте салып кетсек, урматтуу мекендештер, буга чейин депутаттар дагы, эл өкүлчүлүктөрү дагы, кандайдыр бир органда иштеп жүргөн мамлекеттик кызматкерлер дагы мигранттар боюнча ар кандай талкууларды, жарлыктарды талкуулап жүргөн болчу. Бул мыйзам андай эмес. 7 январдан баштап иштеп баштайт. Анткени ошол министр өзү жарлыкка кол койгон, мекендештер. Бирок биздин мекендештерден өтө көп суроолор келип атат, паникага калтырып атат. Бул кандай болот деп. Урматтуу мекендештер, эске салып кетсек, биздин мамлекет Кыргыз Республикасы Евразийский таможенный союзга кирген жана патентный система менен иштебейт. Ошол себептен жарлыкта так көрсөтүлгөн эмес, кыргыз жарандарына Евразийский таможенный союзга кирген патентсиз иштеп аткан жарандарга бул маалыматтын тиешеси барбы жок экени жарлыкка так киргизилген эмес. Ошол себептен бул пока тастыкталбаган маалымат. Биз бул маалымат боюнча Кыргыз Республикасынын Москва шаарында консулстводон сурадык. Алардын айтуусу боюнча алар запрос жасаган, бирок запроска жооп келе элек, мекендештер. Ошол себептен пока кыргыздар боюнча тиешелүү маалымат жок, бирок ошол жарлыкты мындай өзүбүзчө анализ кыла турган болсок, ал тиешеси жок болот. Анткени ошол жарлыкта патент алгандан кийин 2 айдын ичинде ошол билдирүүнү МВД кызматкерлерине алып барып көрсөтүү керек деп жазылган. Патент албай иштеп жүргөн жарандарга, чет элдик жарандарга бунун кандай тиешеси бар жөнүндө жазылган эмес. Эмнеси болсо дагы жакын арада бул 7 январдан кийин такталат маалымат практика жүзүндө кандай иштейт, ошонун баарын биз Сираж Адилов YouTube каналына чыгарып турабыз. Андыктан каналдагы видеолорду токтотпой көрүп, лайк басып, комментарий менен өз оюңузду калтырып, бизди колдоп коюңуздарды сунуштайбыз. Сак саламат болуңуздар, кийинки чыгарылыштан жолукканча.